кеш жарык кыздар, өтө жакшы пикирлер келип жатыр экен. Баарлыгы үчүн рахмет. Бата берип жаткандар үчүн да рахмет. Сонун ичинде сиздин билимиңиз барго, дипломуңуз барго деген сурактар да бар экен. Жок кыздар, әрине менин билимим бар, дипломум бар, бирок бул тигинчилик саласында эч кандай менде диплом жок. Биринчи мамандыгым мүлдем башка салада, экинчи мамандыгым өздөрүңүз билесиңиздей мугалимдик. Мугалимдик болгондо да технология эмес, математика пәни мугалимимин. Тигинчиликти мен де сиздер сыяктуу ютубка карап үйрөнгөнмүн. 2017 жылы мен мастер-класстар жанагыдай тигинчиликке ательеге барып үйрөнүп басам, бирок эч кайсында соңуна чейин алып барган жокмун. Маган оңайыраак болду өзүмдүн үйдө кайта ананы тигип, мынаны тигип көрүп колумду үйрөтүү. Сиздер да сол сыяктуу өздөрүңүз тигип көрүп, мата билдирүүгө коркпаңыздар, тигип көрө бериңиздер. Солай гана колдарыңыз үйрөнөт. Ол ана курс сатып алып, мына курс сатып алгандан сиздерде прям керемет билим пайда болот деп ойломойм. Баарлыгы да колдун несине үйрөнгенине байланыштуу. Солай. Сосын экинчи сурак, маталарды кайдан алууга болот деген сурак экен. Эгер сиз Чымкент, Алматы, Астана калаларынан болсоңуз, сиздерде әрине выбор өтө көп болот, базарларыңыз өтө үлкен. Чымкентте, например, Алаш базары бар, Алматыда барахолка бар, ал мен Кызылордадамын, мага энди мата кәдимгидей проблема. Сол үчүн мен соңку кезде матаны китайский сайттардан заказ берип жүрмүн. Pinduoduo деген азыр керемет бир сайт пайда болду го. Міне, мына матаны мен мисалы үчүн Кытайдын сайтынан заказ берген, мына маталарды да. Эми костюмный маталардын баардыгын мен Кытайдан заказ берип отурмун. Сонун ичинде кечеги тиккен мына матамызды да мен Кытайдан заказ бердим. Ал Кызылордадан алам дейтин болсоңуз, мен сиздерге бирок кісіні ұсынар едім. Гүлнұр деген кісі бар, жаңа базарда мамасы мата сатат. Гүлнұрдың өзі Адал деген магазині бар. Батойлыға қарама қарсы сол жерден алсаңыздар болады. Мен енді бірдеңені айтып кетейін. Қытайдың магазинінен мен тағы да не заказ бердім. Мындай жемшік жасайтын аппарат заказ бердім. И кнопка жасайтын аппарат заказ бердім. Сосын роликовый нож заказ бердім. И дырокол заказ бергенмін. И мынау исчезающие фломастеры деген заказ бердім. Бірақ бұл не годен, короче, бұл кетпейді, кет қалмайды, короче. Сосын мына бір кесілмейтін досканы заказ бергенмін. Міне, осы досканы заказ бердім. Өте керемет зат. Так, барлық сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Сұрақтар болса қоя беріңіздер. Құдай қаласа бір-екі күнде микрофон алып қаламын. Даусым анық жақсы шығады деген ойдамын.